İslam dini uyattуулуктун dini, жылаңачтыктын dini эмес, уятсыздыктын dini эмес. Alhamdulillah, ala adamdын кооздугун Allah subhanahu wa ta'ala кийим менен берген. İmandan kийинки эле биринчи фарз сатыр ауратты жашыруу, уяттуу жерлерди жашыруу болуп эсептелинет. İmandan kийинки биринчи фарз. Бүгүнкү күндөгү бул батыштын же болбосо 1-2-3 азыркы немелердин жылаңачтыкка чакырган Кудайым тооба кылып иман берсин, хидаят берсин. Акыбети жакшылык менен бүтпөйт эгерде тооба кылбаса. Алар үлгү эмес да. Ошон үчүн кыздарыбызды кичинекейинен жолукка үйрөтөйлү. Кичинекейинен үйрөтөйлү. İmandуу кыздарды турмушка берейли. İmandуу уулдарды үйлөйлү. Таква, күнөөдөн сактанган, Аллага ишенген, Аллага таянган, ата-энесине күйүмдүү, мээнеткеч, жалкоо эмес. Мунун бардыгын эмне кандай кылабыз? Ал үчүн үйдө таалим болуш керек да. Үйдө биз ушу сөз болбосо, саартан кечке эле кантип акча табабыз, каяктан табабыз? Ушу менен эле биздин күн темабызда совсем сооп, күнөө эмне экен жок экен да. Бейиш, дозок деген сөз жок экен. Арам, адал деген сөз биздин дасторконубузда совсем жок экен бул. Бизде үйдө таалимде аял бала чакабыз менен сүйлөшүп 15 жыл жашадык, 20 жыл жашадык, бир дагы бейиш жөнүндө сүйлөшпөппүз. Бир жолу дозок боюнча дозокто кандай экен сүйлөшпөппүз. Дозоктагы түбөлүктү, бейиштагы түбөлүктү, экөө тең түбөлүктү. Биз сүйлөшпөппүз бул тууралуучу. Биздин үйдө таалим болсун, урматтуу энелер. Сиздер көбүнчө эркектер үйдүн сыртындагы жоопкерчилик булардын мойнунда. Үйдүн ичиндеги жоопкерчилик сиздердин мойнуңуздарда. Үйдү таза кармаңыздар. Жакшы шыпырып, тазалап, идиш аяк пайгамбарыбыз айткан, идиш аякты жуубай туруп уктабагыла деген. Тамактарды үстүн жааппастан уктабагыла деген. Тамактарды исрап кылбагыла деген. Кичине тамак жеп атып бир күрүч түшүп калса, шайтанга үлүштү таштабагыла деген. Сол кол менен жебегиле деген. Дасторкон салбай туруп тамак жебегиле деген. Карачы кандай деген кереметтүү адептер. Колуңарды жууп, оозду чайкап, тамак жеп бүткөндөн кийин Алла Таалага шүгүр кылып, пата кылып, кайра колду жууп, кайра оозду чайкап, мына береке ушуда дейт.